Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу биздин каналдын катталуучулары. Бүгүн биз сиздерге жакшы жаңылыгыбыз менен келдик. Бүгүн биз сиздер менен профориентация, кесипкөйлүк, кесиптик багыт, кесипти туура тандоо боюнча Суцай тренинг институттун ичиндеги методологиясы менен, инструменттери менен, анын ичинде берилген практика жүзүндө өткөн ишкерликтердин бүгүнкү күндө бизнесмендер колдонуп жаткан, бүгүнкү күндө акча таап жаткан туура багытты берели деп келдик. Бүгүн биздин конокто Рахат Султабаева, Суцай тренинг институттун бүтүрүүчүсү. Суцай тренинг институттунун бүтүрүүчүсү болом. Бул абдан баалуу билим. Бүгүн биз сиздерге адам баласынын кесиптик багытын туура тандап, ушул турмушта өз ордун таап, өзүн бактылуу сезиш үчүн кандай тармакта иш алып барыш керек, ошол тууралуу кеңири маалымат бергенге аракет кылабыз. Себеп деген бул тема абдан актуалдуу деп эсептейм. Мен өзүм башыман өткөн эле окуяны айтып берейин. Мисалы биз кесипти кандай тандайбыз? Кесипти тандаганда биз өмүр бою ошол кесип менен окат кылабыз да, туура. Эми кесип тандоо бул абдан маанилүү экенин сезип билип турсам деле, убагында өзүм каалаган кесиптик тармакты тандап окуй алган эмесмин. Себеп деген айтор ата эненин кеңеши болду же соцсун тараптан түрткү болду, билбейм, мен башка тармакта эле окуп иштедим, бирок ал тарапта да өнүгүп, өсүп, ийгиликтерди жарата билдим, жакшы бар. Бирок негедир эле иштеген ишимден кубануу сезим жок да, ырахат ала албайм. Кайсы бир убакыт өткөндөн эле тажап баштайм да, ал жактан деле кетким келе берет. Мындай бир ишти жасагандан кийин сүйүнүп ушул ишти аткардым деп иштен бир сүйүнүү сезим болот го, ошол нерсе жок да. Анан эле көп жумуш котордум. Улам эле жаңы жумуш которуш деле оор экен. Анан менин жолдошум аскер адамы, биз деген заманбап көчмөндөр деп коем. Ал кайсы жакка кетсе ошол жака эле жумушка кирип иштеп, ага шылтап койчумун. А чындап келгенде иштеген ишимден мен канагат ала албай эле, тажап эле, бат эле башка жумушка кетким келе берет да. Анан жан дүйнөм кыжалат болуп эле бир нерсени издей берет элем да, өзүм да түшүнчү эмесмин. Анан эмнеге ушундаймын деп өзүмө көп суроо берет элем. Анан коомду жакшылап карасам, мага окшош адамдар көп эле экен. Өзүм ордун таппай атам, эптеп эле баягы намыска бекпиз да, жашаш керек, иштеш керек, акча табыш керек деп келе жатабыз инерция менен. Бирок жан дүйнөбүз ачка да, негедир. Ушундай нерсени көп байкадым. Анан көрсө, Суцай илимине келгенден кийин көп маселени түшүндүм, көп суроого жооп алдым. Көрсө, адам төрөлгөндө эле Алла Таала мага тубаса касиетти берип коет экен. Кыргыздарда айтат го, маңдайына жазган, бешенеңе жазганын көрөсүң деп. Көрсө, бешенеге жазып коет экен. Адам төрөлгөндө эле сен дипломатсың, сен стратегсиң, сен ушул ишти аткарасың, сен бул миссияда иш алып барасың деп бешенеге жазып коет экен. А биз аны билбей эле баягы турмуштун угу менен турмуштун аралысын тартып келе берет экенбиз да. Ошон үчүн кесиптик багытты туура тандап, өзүбүздүн осуйпабызга түшкөнүбүз абдан маанилүү экен. Бул жан дүйнө үчүн абдан маанилүү экен. Анда азыр мындай кылат экенбиз да, ушул институтта берилген биздин инструментибиз менен, жоксо методологиясы менен бөлүшөлү. Кесип тандоодо туура кесипти кандай тандайбыз? Жеке инсандын өзгөчөлүгү, ар бир инсандын өзүнүн кесиптик багыты бар. Биз мынтип түшүнөбүз, ал шыктуу экен, ал жөндөмдүү экен, же болбосо ал таланттуу деп түшүнөбүз. Бирок билим алгандан кийин, сиз айтып өткөндөй эле, убакыт өткөндөн кийин ал анык эмес болот. Орун которуу, жумуш которуу көйгөй. Азыр учурдагы талап кесип тандоого, азыр бүтүрүүчүлөр да кесип тандоого келатат. Ошондой эле биз 50 жашка чыкканда дагы биз өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүздү, өзүбүздүн ордубузду тапканда гана жан дүйнөбүздөгү же болбосо ой максатыбыз, тилектерибиз ишке ашкан болот экен да. Качан гана менде реализация болгондо. Азыр темага өтө турган болсок, мындай. Кесип тандоого келгенде ар бир жеке инсандын өзгөчөлүгүнө кирели. Биз жеке инсанды 9га бөлүп карайбыз. Стратег, дипломат, аналитик, новатор деп айтылып атат. Ушуларга бирден токтоп өтүп туруп, алардын кесиптик багытына өтөлү. Анткени ар бирибизге, мисалы, үйдө бала тарбиялап жаткан болсок, же болбосо мен бүгүнкү күндө туура эмес кесип тандап алып адашып жүргөн болсом, сиздер үчүн да бул кызыктуу болуш керек. Түшүнүккө да келип алган
3-үнө. Ошондо 1-inde 10-унда 19-унда 28-inde төрөлгөндөр деп эле баштайлы. 1-inde 10-унда 19-унда 28-inde төрөлгөн биздин инсандар төрөлгөндө эле стратег инсан болуп төрөлүшөт. Булар башкача ой жүгүртө алышпайт. Бизде айтат го. Буларда эмне үчүн стратег экенин каяктан билебиз? Буларда ой келгенде эле стратегиялык ой келет. Башкача ой келбейт. Мисалы мен өзүм көзөмөлчүмүн. Мен деген мисалы аудиторияны көзөмөлдөй алам. Мага ошондой ой келет да, стратегиялык ой жүгүртүү кандай экенин мен мисалы билбейм. Булар төрөлгөндө эле стратегиялык ой жүгүртүү келгендиктен булар башкаларга баш ийбестен өз алдынча автономдуу түрдө иштей турган адамдар. Демек булар кимдер? Жетекчилер. Булардын өзүнүн иши болуш керек. Өзүнүн фирмасы болуш керек. Өзүнүн кол астында иштеген адамдары болуш керек. Булар стратег болгондуктан бирөөнүн кол астында иштей алышпайт. Булар туура башкарып, адилет башкарып, өзүнүн фирмасын алып барган ишкерлер болот. Мисалы, буларга чыгармачылык ой жүгүртүү келбейт. Кандайдыр бир максат келсе, ошонун стратегиясын ойлонуп башташат. Мисалы, айталы, арча бешикке кечинде пробка башталганда жетиш керек болот. Булар кандай стратегия түзүп баштайт? Саат 5-те чыгып кетпесем, пробкада калам. Көрдүңүздөрбү? Түз эле маселени стратегиялык жактан ойлоно баштайт да. Ошон үчүн биз буларды стратег инсандар дейбиз. Булар көбүнчө ишкерлер болушат, жетекчилер болушат, автономдуу түрдө иштеген, ар дайым стратегияны көрө билген, жасай билген, энергиясы күчтүү адамдар болушат. Булар башка адамдарды укпайт. Башка адамдардын ою менен эсептешпейт. Себеп деген өздөрүнүн стратегиясы бар, өздөрүнүн пикири бар, өздөрүнүн башында жазып алган мыйзамы бар. Ошол мыйзам менен иштешет. Ал мыйзам кантип стратегия куруу деп аталат. Анткени булардын энергиясы кайсы жакка иштеп атат? Жетекчи, чечкиндүүлүк, тез чечимди кабыл алуу. Ошон үчүн бөйкөндө булар менеджменттер, жетекчилер, мыкты ораторлор. Булардын энергиясында эмне деп атат? Булар жетекчи болгондо чечкиндүүлүк болуп, чечкиндүү, жоопкерчиликтүү, бир маселени тез чечим кабыл алган. Риск дегенди түшүнбөгөн адамдар. Андыктан булардын ордунда жетекчилик делгенде булар иш башкармалыкта отуруш керек. Булардын өзүнүн креслосы болуш керек. Ким ушул датада төрөлгөн болсо, сөзсүз өзүңөрдүн, даже силер башка бир эле тармакта жетекчи болбой калган күндө деле өзүңөрдө кресло болуш керек. Кадимкидей биз отурган отургучтай эмес, креслолор болсун. Бул силердин энергияңарды көтөрүп турат. Анткени мындай айтат да, өзүнүн трону болсун дейт. Ошону лайфхак кылып бере кетели, совет дегенде бул өтө керектүү нерсе да. А так бөйкөндө эмне менеджменттер, мыкты стратегдер кесип тандоого келсе. Булар менин айтканым айткан, акыркы сөз меники деп ой жүгүрүшөт да. Ошон үчүн жетекчилер башка бирөөнүн кол астында иштей алышпайт. Өзүнүн белгилүү бир аймагы, территориясы болуш керек, өзүнүн бийлигин жүргүзө турган. Ошондо гана бул адамдар энергиясы өсүп, алдыга өсүп, өнүгө алышат. Анан бардыгын үстүнөн текшермес, бардыгын үстүнөн башкарсам дейт. Ооба. Глобально дейт. Кыска дагы эмес, момундай. Анан эгер андай иш болбой калса, же болбосо ишчи өзүнүн иш ордунда болбой калса, азап чегет. Өзүнүн ордунда эмес. Аны түшүндүрүп айта албайт, бирок өзү кыйналат. Анан эмне үчүн деген суроолор жарала баштайт, урушуп баштайт. Өзүнүн кол астындагы же болбосо чогуу иштешкен кесиптештерине кысым көрсөтө баштайт. Бул минус жактары да, плюс жагы энергия өсө турган жагы бул автономдуу түрдө жетекчи катары иштеш керек. Эгер сиздер дагы өзүңүздүн туулган күнүңүздү, өзүңүздүн 33төн кийинки миссияңызды, бүгүнкү күндөгү кесипкөйлүгүңүз туура болуп атабы, туура кесипти тандап турсаңызбы, ушул жөнүндө билгиңиз келсе, консультация алыңыз. Астында азыр сиздерге номер чыгат. 0700 01 01 81 номерине кайрылсаңыздар болот. Өзүңөрдүн жылыңарды, өзүңөрдүн календарыңарды эсептеп бере калсаңар болот. Өзүңөрдүн айдап жүргөн машинаңардын номери кандай экен, сиз жашаган үйдүн номери кандай экен, сизге таасири кандай экен, сиз кийип жүргөн кийимдин цвети кандай экен билгиңиз келсе, 700 01 01 81 номерине кайрылып жазсаңыздар болот. Экисинде, 11-inde, 20-сында, 29-сында төрөлгөндөр сөйлөшөлөр. Булардын сапаттуулугу, булардын ишмердүүлүгү, же болбосо кесипкөйлүккө келгендеги өзүнүн орду.
бул сандарда төрөлгөн инсандар эмпат болушат. Башкача айтканда сезимтал болушат. Биз буларды конституция илиминде биз буларды элчилер, дипломаттар деп айтабыз да. Буларда эмне мыкты иштейт? Буларда эмпатия иштейт. Башкача айтканда адамды аралыктан денеси менен сезет. Буларга ушундай ой жүгүртүү келет да. Эгерде экилердин дипломаттардын алдына бир адам келип калса, булар аралыктан адамдын энергиясын сезет, денеси менен сезет, анан ал адам менен мамиле кургусу келет. Дайыма мамилени көздөшөт. Дайыма туура мамиле түзгөндү каалашат. Себеп деген эмпатия денеси менен ошол адамдын энергиясын сезгенге мүмкүнчүлүк берет. Бул эмпатиялык энергия адам менен мамиле курганга көпөрө болуп берет. Ошон үчүн булар дипломаттар, данакерлер, элчилер булар эми кайсы жерде иштеш керек? Кайсы жерде иштеш керек? Ар бир компанияда, ар бир мекемеде кайсы гана жакта болбосун бизде сөзсүз түрдө элчи болуш керек. Себеп дегенде булар ынтымакка чакырган адамдар. Экилер бар жерде, ошолар элчилер бар жерде ынтымак сакталат. Эл аралык, үй бүлөнүн ичинде, тууган уруктун ичинде, мекеменин ичинде ымала болот. Булар эмне үчүн элчи? Анткени булар эң мыкты түшүнгөн адамдар болгон үчүн. Булар кырдаалды, адамды, жагдайды ичинен казып түшүнүшөт. Булардын акыл эси реалдуу. Биз көрбөгөн нерсени көрөт. Анан жамаат ичинде дагы конфликтти жойгонго булар аябай жөндөмдүү да, сезишет, алдын ала билип турушат. Ошол конфликтти дагы мындай жоюп, эки адамдын ортосунда мамилени чыңдашат, бекемдешет. Өздөрү билишпейт, бирок булардын жөндөмү ошондой иштейт. Себеп булар ой жүгүртүүсү эмпатиялык деп айттык. Ой жүгүртүүсү бул аралыктан сезимтал болгондуктан булар кырдаалды сезип, алдын ала мамиле түзүүгө багытташат. Ар бир компанияда сөзсүз түрдө элчи болуш керек. Антпесе компания өнүкпөйт. Ымала болбойт, ынтымак болбойт. Ынтымак болгон жерде дайыма ырыс бар, өнүгүү бар. Ошон үчүн ар бир компанияда азыр уже элдердин баары билип калды, компанияга экилерди алганга аракет кылышат да. Компанияга экилерди алганда, экилер эмне кылып иштеш керек ошолордун? Алар деген мисалы, сонун суроо. алар деген компанияга келгенде проблеманы ичинен көрөт да түшүнөт. Мисалы, стратегдер келсе түшүнбөйт, алар башкарган эле билет. Мен айттымбы, канаке да мага ушул ишти аткар дейт. Экилер болсо түшүнүп атат, кайсыл жерде мүчүлүштүк бар, кайсыл жерде кадр аксап атат. Ошол проблеманы ичинен көрөт дагы, ал адамдын кайсы жерден аксап атканын, кайсы жөндөмү туура келбей атканын билет, түшүнөт. Анан айтат, сен бул жака барып иште, же сен бир ай отпуска ал, анан мен сага башка жумуш багыттайм, же болбосо сен ушул маселени чечиш үчүн бул жака барасың, тиги сүйлөшөсүң, бул дипломду аласың, же ушул маселени мага чечип кел деп багыт берет. Булар жашоодогу тренерлер. Адамды туура багытка тууралап, мамиле түзгөнү үйрөткөн тренерлер. Булардын энергиясында эмне деп атат? Эмне үчүн элчи болуш керек? Эмне үчүн ар бир мекемеде, ар бир жааматта болуш керек деген бул эмне? Булар тренерлер деп атат. Булар бүгүнкү күндө менторлор деп атат да. Мисалы, булардын эмне иш алып барат? Эмне үчүн ар бир мекемеде болуш керек дегенде. Мисалы, курулуш компания деп коелу. Бул чоң курулуш компания. Курулуш компанияга биз адамдарды, клиенттерди чакырабыз. Клиент келгенде клиент менен, клиентура менен иштей турган дипломаттар, элчилер гана боло алат. Себеп дегенде алар ошол курулуштун ичиндеги башынан ишкерликтин башынан аягына чейин, майда чүйдөсүнө чейин, үтүр точкасына чейин тажабастан, чарчабастан, тет отуруп түшүндүрүп бере алат. Биз үстүндөн айтабыз, ушундай мыкты строительный компания бар, мондай рекламаны берип коебуз. Бирок ошол рекламанын ичинде берилген же болбосо ошол компания курулуштун койгон максатын ийне чийине чейин жеткирип берүү үчүн ушул дипломаттар керек да.